Бул жуманын негизги жаңылыктары улуу жеңиш күнүнүн жана жептеги авариянын тегерегинде өттү. Аптанын башы премьер-министрдин түштүк жергесине болгон иш сапары менен башталды. Иш сапардын жүрүшүндө Мухаммедкалый Абылгазиев Жалал Абад жана Ош облустарынын жергиликтүү жашоочулары менен жолугушту. Шаршемби күнү Кыргызстан улуу жеңиштин 73 жылдыгын белгиледи. Өлкө аймагында бир катар иш-чаралар жүрүп, Борбор калаада Өлбөс полк жүрүшү өттү. Жүрүшкө 50 миңден ашуун жаран жана мамлекет башчы өзү катышты. Аптанын экинчи жарымында жептеги авария боюнча парламентте жыйын өтүп, катуу талкуу жаралды. Жыйынга мурдагы өкмөт башчылар Сапар Исаков, Темир Сариев, Жантүрөз Саттыбалдиев катышты. Эртеси күнү Сапар Исаков жыйында айтылган сөздөр боюнча билдирүүсүн таратты. Билдирүүдө Нурлан Өмүркул уулунан тартып, Сооронбай Жээнбеков менен Сапар Исаковго чейин жооп берүүгө тийиш деп айтылат. Улуу жеңиш күнүнө карата Чолпон Атада көк бөрү боюнча финалдык оюн өтүп, Достук командасы жеңишке жетти.